Кутман күн барыңыздарга достор. Менин каналыма куш келипсиздер. Каналга катталып, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Бүгүн сиздер менен биздин бакчабызды тааныштырам. Бул жерде эң көп бизде георгина гүлдөрү эгилген. Мен болсо бул гүлдөрдү картошка гүл деп дагы атап коем. Себеби биз бул гүлдөрдү кышында погребде сармайдай сактап, жазында өндүрүп, картошка сыяктуу эгип чыгабыз. Эң негизгиси бул гүлдөргө бир аз салкын аба жана дагы бир маал суу керектелет. Мен ар дайым эртең менен уйкудан турганда эртең менен же болбосо кечки маалда сугарамын. Бизде ушул эки түрү бар. Бири бир аз чоңураак, подарочный деп коет. Ушундай гүлдөрү ийилбей, түз болуп турган. Андан кийинкиси бул ушул жөнөкөй сорту. Негизинен өтө деле орусча айтканда уходду талап кылбайт. Ушундай гүлдөп бүткөн гүлдөрүн гана жулуп турсаңыздар, негизи эле бакчада өскөн баардык гүлдөрдү уругалып баштаганда эле кыркып турушуңуздар керек болот. Сиздер үчүн сонун кеңеш болсун. Себеби ал гүлдөр уругалып баштаганда гүлгө ошол уже болду, гүлдөбөй эле уругалыш керек экен деген сигнал кетет дагы, баардыгы уругалып, ошо менен кургап калат. Эгерде гүлдөрүңүз кеч күзгө чейин гүлдөсүн десеңиздер, сөзсүз түрдө эринбестен уруктанып жаткан бутактарын, уруктарын кыркып коюңуздар. Бул гүл кайыр гүлү күндүн ысыктыгын өтө жаман көрөт экен, ошондуктан күн ысык жерге отургузуп койгонго бир аз кыйналып калды. Негизинен өтө сонун гүлдөрдүн бири. Роза гүлдөрүбүз дагы бир аз күндүн ысыгына кыйналып турат. Биринчисин кыркканбыз, экинчи роза гүлдөр ушинтип ачылып атат. Роза гүлдөрдү дагы сөзсүз түрдө гүлдөп бүткөндөн кийин кырксаңыздар, ылдыйынан жаңы бутакчалар чыгат. Андан соң биздин ушул эки жолдун эки тарабындагы гүлдөрүбүз. Негизинен сары гүл, георгина жана да ушундай декоративный кустиктерди эккенбиз. Бул жак бакчабызда ромашка гүлдөр эң негизгиси. Башында гүл ачкандар уже бир аз солуй баштады, аларды кыркып коебуз. Андан кийин жаңы бутактар азырактан чыгып баштайды. Бул жака дагы ушундай гүлдөрдү эккенмин. Оролуп өскөн гүлдөр. Гүлдөгөндө аябай кооз көрүнөт. Мен кечки маал тарткан үчүн бир аз гүлдөр ачылбай турган маал болчу, эртең менен гана ачылат. Мынакей достор, бизде ушундай гүлдөр бар. Сиздер дагы гүл эгиңиздер, жан дүйнөңүздөрдү байытыңыздар демекчимин. Алдыда жалаң гана пайдалуу видеолор, түшүнүктүү мастер-класс рецепттер болот. Ошондуктан каналга катталып, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар.